Урматтуу Арча Бешиктин тургундары менен шайлоочуларым, мындай чогулуштар кийинки жумаларда ошол Бишкек шаарынын чоң конуштарында Ак Өргөдө, Ала Тоодо, Ак Ордодо да болуп өтөт. Ал эми шаардын борборлорунда аларга тиешелүү маселелер менен микрорайондордо ал жактарда да башка чогулуштар өтөт. Бул Арча Бешиктин тарыхында баарыңыздар эсиңиздерде болсо керек. 5-10 жылдап кыйын жашоо болгон. Жолу жок, свети жок, мектеп жок. Жашоого эң керектүү болгон нерселер жок. Биз башыбыздан жашоону өткөргөнбүз. Биз ошол кезде айтчу элек. Биз кыйналсак дагы биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз жаркын жашоодо, кыйналбаган жашоодо жашаса экен деп. Ошол тилегибиз кандайдыр бир деңгээлде аткарылды. Биздики 35 жылдан бери чечилбей жатпайбы? Себеби бир эле. Биз 35 жылдан бери өзүбүздүн депутатты шайлабай жатабыз. 1000 сом бергенде эле шайлап коюп атабыз. Бизге деген лайга чикен, сууга чикен, свети жок жашаган ошондой киши керек. Ошол барганда биздин маселени түшүнөт. Бул деген кыргыздын жашоонун академиясын көргөн киши ошол жакка барыш керек. Муктардай ошонун арасында бышып, ошонун түйшүгү менен, ошонун көйгөйү менен жетилген адамдар гана билет биздин түйшүктү. Башы оорубаганын Кудай менен иши жок дейт. Центрда жашаган кишичи, бөлөк жакта жашаган киши силердин проблеманы чечпейт. Ал чечпейт. Аны шайлайбыз. Силерди итим деле тааныбайт деп коюшу мүмкүн эртеңчи. Муктардай чыныгы мындай кандай десем, искренне ушундай жакшы баланы биз колдошубуз керек. Кыргызды банядан чыгарып, ак өргөлүү кылып, мындай кылып, үйлүү кылып, жайлуу кылып койгон Муктар байке депутат болбогондо ким болмок эле?